Кыргызстанга келип жаткан миллиондогон доллар эл аралык жардамдар максатсыз, кээде таптакыр эле дайыноочу жок жоголот. Бул тууралуу чиновниктер да, донорлор да ооз ачкысы келбейт. А бирок клооптун журналисттери менен ыктыярчылары көптөгөн кызыктуу фактыларды казып чыгышты. 2020 жылы эл аралык донорлор Кыргызстанга COVID-19 менен күрөшүүгө тонналаган товарларды жөнөтүшкөн. Жарым жылдан кийин алардын бир бөлүгү ооруканаларга келген бойдон таркатылбаганы аныкталган. Андай экени Саламаттык сактоо министрлигинин расмий сайтында айтылган. Клооп Саламаттык сактоо министрлигине 5 жолу кат жөнөткөн, бирок жооп ала алган эмес. Материал чыккандан кийин гана бизге бош кампаларды көрсөтүштү. Месяцы не могли этого сайт зайти. Оказывается, Минздрав переделал этот сайт другой. И сейчас уже в этот сайт моя девушка полностью заносит, то есть начиная мая 2021 года, это уже до сегодняшнего дня она сказала, что все, переход-расход полностью отражено. С прошлого года не оставалось. У нас и до сих пор нету. У нас сейчас вот уже поступил прошлый, еще таможенная процедура не прошла, вот китайская, помните, да, в Урумчи там самолет говорится. Сейчас я привез склад, сейчас вы посмотрите, но он еще таможенный, потому что документы не дает сопроводительный, я не могу растаможить. А если растаможка не проходит, мы не имеем права раздавать его, потому что он законно не мы хозяева. Чынында журналисттерге бул сөздөрдү бышыктаган бир дагы документти көрсөтпөй коюшту. 2020 жылдын жай айлары кыргызстандыктардын эсинде каргашалуу күндөр катары эсте калды. Коронавирус жуктуруу туу чокусуна жетип, дары-дармек жана кычкылтек жетпей калган. Ал арада Дастан заводунун кампаларында Орусиядан алып келинген 300 жаңы ИВЛ аппараттары чаңдап жаткан. Алар Ростех мамлекеттик корпорациясынын туунду ишканаларынан базар баасынан 2 эседен жогору баада сатылып алынган. Аларга бюджеттен акча төлөй турган болушкан. Заводдун жетекчилик инициативасына келген бул аппараттар ошол пандемия учурунда өтө кымбат баада келген. Эгерде ошондой кымбат баа менен саламат сактоо өткөрүп берген болсоңуздар, бул эң туура эмес иш болот. Аппараттарды Саламаттык сактоо министрлиги баланска алуудан баш тарткан. Аларды кайтарып берип салууга да болбой калган. Себеби ал учурда өлкөдө медициналык жабдууларды чыгарууга тыюу салынган болчу. Эми Дастан аларды саткандарга 300 миллион сомдон ашуун төлөп бериши керек. Бул ИВЛдын эле эмес, айып пулдун дагы акчасы. Кыргыз жана орусиялык соттор ушундай чечим кабыл алышкан. 2021 жылдын декабрында эсеп палатасы отчет берген. Коронавируска каршы күрөшкө бөлүнгөн акча максатсыз, ал эми дагы 50 миллион мыйзам бузуулар менен сарпталган. В 2020 году всего лекарственных средств изделий медназначения было закуплено на сумму 243 миллиона сом. Распределено и уже отправлено в наше лечебное учреждение на сумму 218 миллионов 859 тысяч 652 сом. Остаток сейчас есть на складе на сумму более чем на 24 миллиона сом. Эл аралык финансылык жардамдын эсебинен керексиз дары-дармектер, эскирип бара жаткан вакцина, беткап жана баасы кымбат бахилалар сатылып алынган. Биз ЭККнун дагы тендерлерин изилдеп көрдүк. 2016 жылы Кыргызстан Баткен жана Ош облусунда курал-жарак кампасын курууга 600 000 евро алган. Аскердик кампанын бирин Бакыт Шералиевке таандык компания курган. Шералиев 2000 жылдардын башында Коргоо министрлигинин курулуш башкармалыгын жетектеген адам. Шералиевдин Шер курулуш деп аталган компаниясы бир нече жолу сметанын бааларын жогорулатууга жана салыктарды жашырууга айыпталган. Журналисттердин жалданмачы кандай критерийлердин негизинде тандалган, Шералиевдин атаандаштары болгонбу, жокпу деген суроолоруна ЭККдан жооп беришкен жок.
2020 жылы Дүйнөлүк банк Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фонду жана айыл өкмөтү Талды суу айылына бала бакча курууга 33 миллион сом бөлгөн. Жергиликтүү тургундар кошумча 1,5 миллион сом чогултушкан. Пандемиядан улам курулушту баштоо иши жылып, ал эми инфляция сметанын бир бөлүгүн жеп койгон. Дегенде пандемия болду ортодон. Анан бүт материалдар бүт бар кымбаттап кетпеди. Анан ошо сметанын эмелери, сметный стоимость өйдө аябай кымбаттап кеткендигине байланыштуу. Башка тапканга, мисалы, андан аркы мисалы 23 миллионду берсе, ар жакта 24 миллионду табышыбыз керек болуп калат экен да. Аны тапканга анан бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок да, ошончо 24 миллион тапкангачы. Анан биз ошо аны баары таба албайт экенбиз деп 2 50 орундук бала бакчаны тандадык. Натыйжада айылда бала бакчанын жарымы гана курулуп, экинчи бөлүгүнө бийлик жакын арада каражат таап келүүнү үмүт кылууда. Бул эми чечилип деле калбайт болуш керек да, мне кажется. Анткени 50 эле бала кирип атат да бул жерге. Азыр биякта бизде Талдысуда 5000 население деп атпаймынбы? 800 бүгүнкү күндө 876 түтүн болду. Ал эми Ысык Көлдүн аркы жээгиндеги Аксай айылында курулуш иштери жарым жылга эрте башталган. Ал жакта ошол эле акчага 100 орунду бала бакча курулган. Кыргызстан боюнча Ысык Көл, Нарын жана Талас облустарында жалпысынан 8 бала бакчанын бир уктоочу корпусу жана китепкана курулган. Бала бакчанын баарында ыңгайлуу уктоочу жана оюн бөлмөлөрү, ашкана жана кир жуучу жайлар бар. Корпустар жылууланган, терезелери металл, пластикалык рамадан коюлган. Ысык, муздак суулары, жылуу дааратканалар бар. Бирок кээде курулуштун сапаты көңүлдү оорутат. Алсак, Бөрүбаш айылында жаңы корпустун пайдубалы жана фасады биринчи кыштан чыкпай калган. А бул Чүй облусунун Предтеченко айылындагы Аленка бала бакчасы. Ал 2022 жылдын март айында 7 айга созулган капиталдык оңдоодон кийин абалы ушундай болчу. Курулуш иштеринин баасы 29 миллион сомду түзгөн. Жалданмачы компания Ника KG. Мурда Нарын облусунун Кадыралы айылынын тургундары суу чоргосуна барып кезекке туруш үчүн таң маал туруп суу ташууга аргасыз болушчу. Себеби түшкө чейин суу токтоп калчу. 2020 жылы Дүйнөлүк банк суу түтүктөрүн баштан аяк оңдоп чыгууга 5 миллион сом бөлүп берген. Айылда тереңдиги 38 метр жаңы скважина казылып, 300 метрден ашык магистралдык түтүктөр орнотулган. Учурда 80 үй бүлө үйлөрүнө суу тарттырып жатышат. Дагы 110 үй бүлө колонкага барып суу ташууда. Сууга баары бирдей айына 100-200 сомдон төлөшөт. 5 жылдын ичинде 2026 жылга чейин эл аралык донорлор Кыргызстанды суу менен камсыз кылууга 480 миллион доллардан ашык каражат бөлүүнү убада кылышууда. Бул мамлекеттик бюджет бөлө турган каражаттан 15 эсе көп. Бул акчага 150ден ашык калктуу конушка таза суу тартылат, бирок бул аздык кылат. Анткени кыргыз айылдарынын жарымында ичүүчү таза сууга жеткилиги жок.